Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда бүгүн 24 күн жыйынтыгы Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 5-июнь күн жыйынтыгы боюнча кыскача. Sol ketdi özünçülük. Бүгүн 5-июнда Баткенде чек арага байланыштуу кайра чыр чыкканы тууралуу маалыматтар тарады. Андагы видеодон сүйлөшүүлөрдөн кийин дагы чыр чыкты деген жаран абалды видеого тартып жатканын көрсө болот. Мындан улам биз жергиликтүү тургундарга жана чек ара кызматына байланыштык. Чечме айылынын жашоочусу активист Каныбек Парманов аймакта абал тынч экенин айтты. Биздин Чечме айылында учурда электр жарыгы жок. Ошого байланышта болбой жатат. Бирок азыркы тапта айылда абал тынч жана туруктуу. Эгер бир конфликт болсо, биринчи маалымат бизге жетет. Анткени биз алар менен өтө жакынбыз, деди ал. Ал эми чек ара кызматынан да маалыматты тактап абалды тынч туруктуу деп билдиришти. Бүгүн 5-июнда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин башчысы Абдыкадыр Жороев онлайн брифинг өткөрүштү. Алар жарандар бет кап тагынуу талаптарын аткарбай жаткандарын айтышты. Бирок ошол эле учурда министрликтин өкүлдөрү брифингде бет капсыз олтурушту. Онлайн брифингдин алып баруучусу дагы бет капсыз жыйын өткөрдү. Жороев бет кап тагынуу Кыргыз өлкөсүндөгү эле маселе эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү маселе экенин айтты. Бет кап тагынуу ооруну таратпоо чарасы болуп эсептелет. Чехияда бет кап тагынуунун эрежесин бузгандарга өтө чоң айып пул салынат. Өкмөт тараптан санитардык талаптар иштелип чыккан, анда бет кап тагынуу талабы бар. Мониторинг жасап жатабыз, бет кап тагынуу талабы аткарылбай жатат. Шарт катарында бет кап кийүү керек, дейт ал. Үсөнбаев бет кап тагынуу маселеси курч мааниге ээ экенин билдирди. Көчөдө жүргөндө кооптуу жагдай болуп калышы толук мүмкүн. Балдарга да бет кап тагып тартипке көнүү зарал. Бүгүнкү күнү тартипти солгундатып бет кап кийбей жатасыздар, деди министрдин орун басары. Жогорку сот депутат Айсулуу Мамашеванын судья 13 жашар кызды зордуктаганга шектелген адамды актап жиберди деген сөзү боюнча билдирүү таратты. Маалыматка ылайык бул кылмыш иши боюнча шектелген жаран үй камагында. Учурда бул иш прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө жана каралып жатат. Иликтөө аяктагандан кийин иш сотко өткөн. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деп шектүүнү актаган. Шаардык сот райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Бүгүн 4-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Айсулуу Мамашева сот экспертизалар бар болгонуна карабай 13 жашар кызды зордуктаганга шектелген адамды актап жиберди деп айткан. Японияда күн ысып жаткандыгына байланыштуу өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо министрлиги жарандарга күн ысык мезгилде медициналык бет кап тагынбоону сунуштоодо. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Японияда абанын температурасы 32 градуска көтөрүлгөн жана дагы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Мындан улам министрлик жарандарды медициналык бет каптардан убактылуу баш тартып турууну сунуштоодо. Мындан тышкары адистер ысыкта спорт менен алектенбөөгө жана көп суу ичпөөгө чакырып жатышат. Японияда коронавирус инфекциясы жалпы 16.911 адамдан аныкталды. 911 адам каза болсо, 14.785 бейтап бул оорудан айыгып чыккан. Блогер Элмир Сыдымановдун соттук иши 8-июнга жылдырылды. Бүгүнкү отурумда жараш сөз сүйлөндү. Кийинки отурумда айыпталуучу акыркы сөзүн сүйлөп, судья чечим чыгармакчы. Жактоочу коронавирус илдетине байланыштуу журналисттер менен Элмирдин достору сот залына киргизилбегенин айтты. Россиянын коргоо министрлиги COVID-19 вирусунун вакцинасын сыноодон өткөрүү үчүн аскер кызматкерлеринин арасынан 50 ыктыярчыны тандап алды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар аскер мекемесинин билдирүүсүнө таянуу менен билдиришти. Кеп Россия коргоо министрлигинин Борбордук илимий иликтөө институту иштеп чыккан вакцина жөнүндө болуп жатат. Ыктыярчылардын биринчи тобу институтка 3-июнда келген. Коргоо министрлиги коронавирустун вакцинасын иштеп чыгууга катышып жаткан апрель айынын башында белгилүү болгон. Министр Сергей Шойгу президент Владимир Путин катышкан жыйында клиникага чейинки иликтөөлөр 1-июнга карата аяктай турганын айткан. 22 майда Москвадагы эпидемиология жана микробиология боюнча улуттук изилдөөчү борбордун окумуштуулары коронавируска каршы вакцина ойлоп таап, өздөрү эмдөөдөн өткөнү белгилүү болгон. Өткөн аптада Москва мэри Сергей Собянин илдеттин вакцинасы табылганга чейин санитардык чектөөлөр толугу менен алынбай турганын маалымдаган.
Москвада 1-июндан тартып карантиндик чектөөлөр жумшартылып, азык-түлүк сатпаган дүкөндөр менен тиричилик кызматтарын көрсөткөн ишканалардын иштөөсүнө уруксат берилди. Мындан тышкары тесттик режимде шаар тургундарына график боюнча сейилдөөгө уруксат берилди. Элдин баары бир убакта сейилдөөгө чыкпаш үчүн ар бир көп кабаттуу үйдүн тургундары үчүн график түзүлөт. Алардын графиги most.ru сайтына жарыяланып турат. Шаардыктарга жумасына 3 жолу сейилдөөгө уруксат берилет. 2 жолу иш күндөрү, 1 жолу дем алыш күндөрү. Таңкы саат 5-тен 9-га чейин чектөөсүз сейилдөөгө болот, деди Москва мэри Собянин. Собяниндин айтымында азыркы 2 аптанын ичинде Москвада коронавирусту жаңы жуктургандар жана ооруканага жаткырылгандар 40%га азайды. Москвада обочолонуу режимин бузуу үчүн айып пул каралган. Ошол эле маалда шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген эмес. Бардык чектөө чаралары мэрдин жогорулатылган даярдык режими тууралуу жарлыгы менен кабыл алынган. Ош облусуна караштуу Туран Кичи районундагы Ак Бура Араван каналына 1973-жылы туулган аял чөгүп кетти. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык жерине тартылган куткаруучулар маркумдун сөөгүн суудан чыгарып, туугандарына өткөрүп беришкен. Жалпы 4 куткаруучу тартылган. Boeing компаниясы жүргүнчү ташуучу Boeing 737 Max учактарынын өндүрүшүн кайра жандантты. Бул өлкөдөгү учактарды өндүрүү 5 ай мурда 2 кырсыктан улам 346 киши каза болгондон кийин токтотулган. Маалыматка караганда жумушчулардын коопсуздугун жогорулатуу жана учактын сапатын жакшыртуу үчүн азырынча өндүрүш төмөнкү темпте жүргүзүлөт. Апрелде компания кардарларга 737 Max учактарын жеткирүүнү 3-кварталда көзөмөл органдарынан уруксат алгандан кийин баштай турганын билдирген. Буга чейин Reuters агенттиги бул өлкөдөгү учактардын учуусуна августтан кийин гана уруксат берилерин кабарлаган. 737 Max учактарынын учуусуна дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде АКШда 2019-жылы мартта мораторий киргизилген. Бул өлкөдөгү учак 2018-жылы октябрда, Индонезияда 2019-жылы мартта, Эфиопияда кулап 346 киши каза болгон. Бул окуяларга байланыштуу Boeing 2019-жылы жалпысынан $9 миллиард чыгымга учураган. Ал ортодо коронавирус пандемиясынан улам учактарга болгон суроо талап төмөндөп кеткендиктен компания кызматкерлеринин санын 10%га азайтууга ниеттенүүдө. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Тарых музейи жана Чолпон Ата шаарындагы ат майданын оңдоп түзөө тууралуу иш боюнча кезектеги отурум өтүүдө. Сотто Марат Сыдыков төрагалык кылууда. Башкы прокуратуранын башкармалыгынын башкы прокурору Үмүт Коңкубаева билдиргенде, бүгүнкү отурумда мамлекеттик айыптоочулар мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну жана зыяндын ордун толтуруу иретинде 247 миллион сом төлөтүүнү суранган. Мамлекеттик айыптоочулар президенттин аппаратынын жарандык өнүгүү, диний жана этностор аралык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карыбаеваны кылмыш кодексинин 302-беренесинин 1-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп таап, 260 миң сом айып пул салууну суранган. 3-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин мыйзамсыз байуусу боюнча иш каралды. Соттук отурум жактоочунун жоктугуна байланыштуу өткөн жок. Кийинки отурум 10-июнга белгиленди. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин жооптуу кызмат тейлеген кызматкердин мыйзамсыз байуусу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштери УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылган. I cannot breathe. You just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy, huh? АКШда афро-америкалык Жорж Флойддун өлүмүнө себепкер полиция кызматкери Дерек Шовинге тагылган айыптоолор оор беренелер менен алмаштырылды. Бул тууралуу америкалык басылмалар Миннесота штатынын башкы прокурорунун кеңсесинде шилтеме жасоо менен билдиришти. 3-даражадагы киши өлтүрүү айыбы менен камакка алынган Шовинге эми 2-даражадагы киши өлтүрүү беренеси тагылууда. Ал 40 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Fox News маалымдагандай, Флойдду кармоого катышкан дагы 3 полиция кызматкери камалды. Джей Александр Куенг, Томас Лейн жана Ту Тауа кылмышка көмөктөшүү жана шыкакчы болууга айыпталууда. 4 полиция кызматкери тең жумуштан бошотулган. АКШда Жорж Флойддун өлүмүнөн кийин рассалык теңсиздикке каршы толкундоолор токтобой жатат. Өлкөнүн 40тан ашуун шаарларына коменданттык саат киргизилип, улуттук гвардиясынын аскерлери коомдук тартипти камсыз кылууга тартылды.
Авиабилеттер эми кымбаттайбы? Жайдын айларында билеттер өсөт. Туту чеки туруу сервиси маалыматы боюнча июнда орто чек июлга караганда арзан, ал эми июль жана августта бирдей болушу толук мүмкүн. Ошентсе дагы 2019-жылга салыштырмалуу билет баасы арзан болуусу божомолдонууда. Бул өз кезегинде чек аралардын ачылышы жана авиакаттамдардын жанданышы менен белгилүү болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Адилет Аманголов болдум.